Ата, маршруткалар жок болуп, автобустар көбөйдү го. Кандай дейсиз? Автобуспу? Автобус жакшы, автобус. Илгери деген Сайыз убагында жалаң автобустар жүрчү. Чоң, узун, 2 арус автобустар бар болчу. Гармошка деп койчу мындай 3 эшиктүү, 4 эшиктүү автобустар жүрчү. Алар деген салмактуу жүрчү, өзүнүн убактысы менен, сааты менен элдерди жумушка алып барчу. А эмне? Азыркы автобустар начарбы? Ой, начар эмес, азыркы автобустардын деле жакшынакай эле автобустар. Болгону учуруп айдап атышпайбы, өзүнүн мындай правиласы менен айдабайт эле, учуруп айдап атышпайбы, такси айдагансып. Атасы сатып бергенсип, жөөлөйттүм эле айланай. Сиз айтсаңыз, Союздун кишисиз го. А эмне сиздердин убакта көчөдө пробка болгон эмес? Илгериби? Илгери деген машина аз болчу көчөдө. Ал убакта бир дагы аял айдачу эмес машинени. Жалаң эркектер айдачу. Ошон үчүн машина аз болчу. Ошон үчүн пробка жок болчу. Эми сиздин оюңуз боюнча пробканы кантип жойсо болот? Кантип пробканы жоюш керек дейсиң да, мен эмне закон чыгаргыч белем. Мен эмне же болсо, мен эми өзүмдүн оюмду айтсам, мындай кылыш керек, айла жок эми. 3 күн аялдар айдаш керек машинени. Только аялдар айдаш керек. Эркектер айдабаш керек. А 4 күндү эркектер айдаш керек, аялдар айдабаш керек. Мына ошондо пробка азаят. Жок, анан аялдар айдаган күнү эркектер жумушка кантип барат? Эми аялдар айдаган күнү эркектерди жумушка аялдары жеткирет. А эркектер айдаган күнү аялдарды жумушка эркектер жеткирсин. Болот да ошентсе отам. Ата, биз бойдокторчу. Эмне эле башыңды чагып атасың, Жаман тажаттың го кишини башын чагып иште да карды. Бойдокторчу деп. Бойдоктор автобуска түшкүлө да. Болбосо колоктобой бойдок жүрбөй аял албайсыңбы? Нефке теткел бар.